Ушул бизге экстрадицияны тездетип бериңиздер, ошол жагын карап бериңиздер, сиздерден сураныч. Биз ушул суроо боюнча келдик, ушуну чечип тактап бериңиздер. Анан бизге мына Россиядан соттолуп келгенден кийин бул жакта соту болот го. Ошол сотту мамлекет өзү акысыз, как Россиядагыдай кылып чечип берсин, ошону караңыздар. Бул жерде биз адвокаттарды сатып алышыбыз керек болуп жатат. Акылуу болуп жатат. А биздин балдар ал жакта акысыз адвокаттар менен иштеп эле соттолуп чечилип жатат. Ошол жагын караптырып берсеңиздер. Ушул боюнча түшүнүк бере тургандар барбы? Маалымат берип коюңуздарчы, бизде кандай жол жобосу? Мен биринчиден жанагы экстрадиция менен перевод осужденныктын айырмасы экөөнүкү башка. Ошол баягы көп жарандар экстрадиция деп. Экстрадиция дегенде бул Кыргызстанда кылмыш жасап, Кыргызстандан аймак сырткары чыгып кеткен, ал жерден кармалып Кыргызстанга алынып келинсе, ал экстрадиция. Биздин жарандар башка мамлекеттин аймагында, мисалы Россиянын аймагында ошол жерде кылмыш жасагандыгы үчүн соттолуп, анан бул жерге которуу маселеси ал башка маселе да. Анан жанагы сиздин сурооңуз боюнча юстиция министрлиги жанагы мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам деген өзүнүн бир башкармалыгы бар болуш керек. Ошол аркылуу чечилет го дейм. Жанагы адвокаттар маселесичи. Юстиция министрлигине караштуу жана государственная гарантированная государственная юридическая помощь деген бар. Ошол орган аркылуу мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү. Кечиресиз, сиз балаңыз соттолду эле Россияда. Соту боло элек, соттолот деп күтүп турам да. Анан келгенден кийин азыр бул жакта деле уже соттолгондор бизде канча тени бар, уже акча төлөп, уже Кыргызстанда акча төлөп соттолтат да. Ошонун анан биз ал жакта Москвада, Россияда ошол жакта бесплатный эле соттолуп, мамлекеттин соту чечип берип жатпайбы? А биздин эмнеге Кыргызстаныбызга келгенде өзүбүз адвокат сатып алышыбыз керек ошолорду? Ал маселе боюнча ошол баягы юстиция министрлигине кайрылышыңыздар керек болот да. Юстиция министрлигине. Молодая гвардия менен Токтогул көчөсүнүн кесилишинде. Рахмат. Мен уруксат берсең түшүндүрүп берип коюңчу. Мына адвокатты сатып алып кереги жок. Бул ар бир жаран өзүнүн каалоосу адвокат сатып алса болот. Сатып албайм, акчам жок десе, мамлекет бекер адвокат бөлүп берет. Ал жана ошо жана айткан министрге кайрылсаңар эле бекер адвокат бөлүп берет, ал эмес жок аны. Албетте түрдө эле сатып алыш керек жок адвокатты. Жок, мына Россияда сатып албайт экенсиң. Ал жакта өздөрү мамлекет берип атат. Биздин Кыргызстанда болуп атпайбы келип. Ушул жерден адвокаттар сатып алып атпайбы? Жок, мен бир түшүндүрмө берип коеюн. Биздин кылмыш жаза процессуалдык кодексте дагы Россияныкында дагы ошол нормалар бар да. Ал адамдын өзүнүн эрки. Өзүнүн мисалы тааныш адвокаты же бир эмеси болуп турган болсо, ал ошого кайрылат да. Анан эгерде андай шарты жок болсо, анда мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам Россияда дагы берилет, бизде дагы берилет. Бул жогорку сотто каралып турган иштер боюнча Минюстка кайрылсаңыздар болот, Минюстка. Биздин Кыргызстандан юстиция министрлигине.